Салам достор, бүгүнкү видео кесипти туура тандоо деген темада болмокчу. Ошондуктан бул видеону бардык бүтүрүүчүлөргө жана окуучуларга жөнөтүңүздөр. Видеону аягына чейин көрүп, суроолор жаралса комментарий жазыңыздар жана каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Туура кесип тандоо бул бактылуулуктун дагы бир фактору болуп эсептелинет. Негизи эле жашоодо ийгиликке жетиш үчүн эң негизгиси туура кесип тандаш керек. Анан тандаган кесипти ийгиликтүү аяктап, өзүңүз каалаган жумушта иштеп карьера курганда гана көптөгөн кыялдар орундалат. Башынан баштап туура кесип тандаш керек. Бул өтө маанилүү. Туура кесип тандоо менен гана өзүңүз каалагандай карьера кура алсаңыз болот. Өзүңүз каалагандай ийгиликтерге жете алсаңыз болот. Бул видео азыр кесибин тандай албай жаткан же болбосо эмне кылаарын билбей жаткан бүтүрүүчүлөргө жардамы тиет деген ойдомун. Кесип жөнүндө ойлонууну качан башташ керек деген суроо туулат. Менин оюмча кесип жөнүндө ойлонууну 8-9 класста башташ керек. Канчалык эрте баштаса, ошончолук көбүрөөк убакыт болот ошо кесипке даярданганга. Жакшы университетте окуп, ОРТден жогорку бал алып, же болбосо чет өлкөгө грант алып окуп кетүүгө убакыт керек. Ошондуктан окуучулар азыр 8-класста, 9-класста окуп жатсаңыз, азыртадан ойлонуп баштаңыз кесип тандоо боюнча. 11-класстарга деле эми кеч эмес, азыр деле май айына чейин, ОРТ тапшырганга чейин убакыт бар силерде. Билим алууга эч убакта кеч эмес. Кайсы кесиптин ээси болгоңуз келет деген суроого өзүмдүн оюмду айтып берейин. Кесип тандоодо мен 2-3 факторго көңүл бурмакмын. Биринчи бул сиз тандап жаткан кесип канчалык актуалдуу. Экинчиден, ошол тандалган кесиптин маянасы кандай. Үчүнчүдөн, сиз тандап жаткан кесип дагы канча жылга чейин популярдуу болот. Жана кесип тандоодо заманбап кесип жана азыркы жашоого туура келген, азыркы технологияларга туура келген кесиптер кайсылар? Ошол жөнүндө көбүрөөк маалымат алыш керек, изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Көбүнчөсү айтып коет, дүйнөдө кесипти талантка жараша тандайт деп. Мен бул айтылган нерсеге 50% кошулсам, 50% кошулбайм деп айта алам. Негизи эле бүт жумушта, бүт багытта ийгиликтүү адамдар талантына карабай, 1% талант 99% менет деп коет го. Ошондой эле талантыңыз жок болсо деле, сиз тандап жаткан кесипте, эгерде сиз көбүрөөк аракет кылып, көбүрөөк менет кылсаңыз, ошол нерсеңиз талантка айланып кетет. Сиз таланты бар адамга караганда дагы көбүрөөк ийгилик жарата аласыз. Таланттуу адамдар талантына эле ишенип, мен таланттуумун деп, бирок эмгек кылбай, аракет кылбай койсо, таланты өтө чоң ийгиликтерди жаратканга же ал адамды бактылуу кылганга көп деле жардамы тийбейт. Ошого эң негизги нерсе бардык эле кесипте эмгек кылыш керек, аракет кылыш керек. Анан кесип тандап жатканда кимдерден кеңеш сурашат, көбүнчөсү окуучулар. Мугалимдерди угат, ата-энени угат, тууган урукту угат. Бул жактан, тиги жактан жаңылыктарды угуп калат жана өзүнө жаккан, өзү ролевой модель деп коет го, мындай кумир туткан адамдардын жашоолорун карап, ошол кесиптин ээси болгусу келет. Ар бир адам ошентип өзүнө кесип тандайт. Мен деле окуучу болуп жүргөн кезимде өзүмдүн улуу эжемдерди көрүп, башка ийгиликтүү адамдарды көрүп, ошолордун кесиби эмне болду экен деп сурап, анан ал кесип жөнүндө менде идея болбосо дагы, мен дагы ошол кесипти аркалайм деп ошондой ойлор келчү. Мен айтмакмын, ага эжекелерди дагы, ата-энени дагы, башкаларды да угуш керек, бирок акыркы чечим өзүңүзгө өзүңүз чын жооп беришиңиз керек. Чындап ошол кесиптин ээси болгоңуз келеби? Акыркы чечимди
ар бир адам өзү чыгарыш керек. Ооба, мен ушул кесиптен ээси болгум келет. Бирок кесиптер жөнүндө маалымат алыш үчүн адам изилдөө жасап, биринчи көбүрөөк маалымат топтош керек. Ата эненин оюнда мен билем, көптөгөн суроолор келет ата энелерден. Азырга чейин көбүнчөсү бул Советский Союз деп коет. Ошол кездеги аябай популярдуу болгон кесиптер. Бухгалтер, медик, медицинаны танда дейт, же болбосо юриспруденцияны танда дейт. Анан чет тилдерди танда дейт, мугалимдикти танда дейт, стабилдүү бул жумуш дейт. Айылда жашайсыңбы, шаарда жашайсыңбы, сен жумуш таап кетесиң деп көбүнчө ата энелер балдарына мындай айтканда бир окуу жайды тандап эле мажбурлап окутуп коет. Мектептеги окуучуларга айткым келет бул нерсени. Региондогу мугалимдер 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мурун шаарга келип окуп билим алып кеткен, бирок 5 жыл эле мурун дейли, 10 жыл, 20 жыл жөнүндө сөз кылбай эле коеюн. 5 жыл мурун заман башкача болчу. Азыркыдай технологиялар жок болчу. Азыркыдай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Интернет азыркыдай өтө бат, өтө күчтүү нерсе эмес болчу. Интернет жөнүндө көпчүлүгүндө маалымат жок болчу. Ошондуктан алар дагы сиздерге туура багыт айта албайт деп ойлойм. Эмнеге дегенде, азыркы жашоонун талаптарын, азыркы жашоодогу эң актуалдуу кесиптердин ордулары жөнүндө маалыматы аз. Ал үчүн изилдөө жасаш керек. Ошого мен айтканым, өзүңүздөр бул жоопкерчиликтүү нерсени, жашоодогу сиздин кесибиңизди тандаган нерсени ар бир адам өзүнүн колуна алыш керек. Өзү изилдөө жасаш керек. Апам мени бухгалтер болду, же атам мен медик, врач болосуң деди, же ветеринар болосуң деди. Эмнеге дегенде, биздин айылда жашаган эң жакшы жашаган адам ветеринар, же болбосо эң жакшы жашаган адам бул бухгалтер. Ошондуктан сен ушул кесипти тандашың керек деп мажбурлаган туура эмес. Ошого ар бир адам өзү кесип тандаш керек. Өзү изилдөө жасаш керек. Бар кесиптин арасынан тандаш керек өзүнө. Тандап жатканда дагы бир нече суроого жооп бериш керек. Ушул кесипти мен чынында каалап жатамбы? Бул кесипти бүтсөм мен ким болуп иштей алам? Кандай мага мүмкүнчүлүктөр ачылат? Экинчиден, бул кесип актуалдуубу? Бул кесипти жылына канча окуучу окуп жатат? Бул 30 жылдан бери окутулуп келген кесип дагы канча жылга чейин актуалдуу болот? Бул кесип менен мен чет өлкөгө чыга аламбы? Бул кесип менен мен карьера кура аламбы? Бизде Кыргызстанда жылына бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн 80%-ынын диплому жөн эле сурмаларда чаң басып жатат. Ошолордун санын мен дагы көбөйтүп каламбы? Же чынында ошол дипломду, билимди колдонуп мен карьера кура аламбы деген суроолорго жооп бериш керек. Мен үчүн кесип тандоо бул өтө маанилүү. Ошого бул темага мен көбүрөөк токтолгум келди. Башынан баштап туура кесип тандасаңыз, жакшы карьера курганга, бактылуу жашоодо жашаганга, финансовый независимостька эртерээк жеткенге мүмкүнчүлүк болот. Мен дагы ошолордун арасына кирем деп айтам. Башында кесип тандап жатканда мага ушундай бир отуруп жакшы кеңеш берген адам болбогон. Балким мен башка кесипти тандамакмын. Бардыгыңыздарга белгилүү, мен азыр DevOps инженеримин. IT тармагындагы бир кесиптин ээсимин, DevOps деген кесиптин ээсимин. Бирок биринчи кесибим Кыргызстанда университетте окуган кесибим бухучет аудит анализов кафедрасын аяктагам. Ал кесип менен мен аудитор же бухгалтер болушум керек эле. Мен дагы ошо Кыргызстандагы стереотип менен кыз кишиге бул жумуш стабилдүү, математиканы жакшы окусаң, эсеп кысапка жакын болсоң, сен бухучетту тандашың керек деген ой менде дагы бар болуп, башка варианттарды карап көрбөй эле ушул университетке тапшырып, ошол кесипти аркалагам. Бирок чет өлкөгө чыгып, Америкага келип, бул жактагы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, замандын агымын көрүп, азыркы актуалдуу кесиптердин келечегин көрүп, мен эч ойлонбой туруп кесибимди алмаштырып салдым. Ошондуктан сиздерде жакшыраак мүмкүнчүлүк биринчи кадамды туура баштоо.
Сиз университетке 5 жыл, 10 жыл убакыт кетирип алып, анан 35 жашка чыгып алып, жок, бул кесип мага жарабайт экен, кайра башынан башка кесипти окуйм деген ошибканы кылбоо керек. Ошого азыртадан жакшыраак ойлонуңуз. Кесипти тандадыңыз дейли, кийинки нерсе бул ошол кесипти окуткан окуу жайды тандоо, универ тандоо. Мен ар дайым айтам, жогорку билим алганга аракет кылыңыздар, эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо. Убакыт дебей эле коеюн, бардык бүтүрүүчүдө убакыт бар. Окуй турган убакытта азыр мектептен кийин. Ошого мүмкүнчүлүк бар болсо, жогорку билим алганга аракет кылыңыз. Ошо сиз тандаган кесиптин кайсы окуу жайда жакшы окутат, ошо маанилүү. Универдин престиждүүлүгүнө карабаңыз. Мен ушул университетте окуйм. Эмнеге дегенде ушул өтө престиждүү университет. Ошол университеттин ичиндеги любой факультет боло берет деген туура эмес. Сиз тандаган кесипти өтө престиждүү эмес, бирок башка универде жакшы мугалимдер, жакшы профессорлор болушу мүмкүн. Ошондуктан универ тандап жатканда биринчи ошол кесипти жакшы окуткан универге барганыңызды сунуштайт элем. Акысыз билим алганга аракет кылыңыз. Эптеп эле универге өтүү эмес, бюджетке өтүү. Акысыз билим бул ар дайым жакшы. Мен акысыз универде окуй албайм, мен ага күчүм жетпейт деп май айында ойлосоңуз, бул өтө кеч. Бирок сиз ошол суроого 11-класста окуп жатып, сентябрда же 10-класста окуган окуучу болсоңуз, 9-класстагы окуган окуучу болсоңуз, сиз ал сурооңузга жооп ала аласыз. Сизде убакыт бар даярданганга. Бардык нерсеге аракет менен жетсе болот. Бюджетке да аракет менен жетсе болот. Туура даярданыш керек. Мисалга эле айтайлы, TOEFL деген экзаменди бардыгыңар билесиздер. TOEFLды ар бир адам ар кандай тапшырат. Өмүр бою англис тилинде сүйлөп, Америкада чоңоюп, Америкада жашаган американец менен мага окшогон бир студентти алайлы, бирок TOEFLга даярданган адамды экзаменге киргизсе, даярданган адам көбүрөөк балл алып чыгат. Результат даярданган адамда болот. Ошого мектепте жакшы окуудан сырткары ар бир нерсеге даярданыш керек. TOEFLды англис тилди суудай сүйлөбөй, англис тилдүү мамлекетте жашабай деле, бирок убакыт берип өзүңөргө эртерээк даярданып баштасаңар жыйынтык чыгат. Ошондой эле ОРТ. ОРТге канчалык эрте даярдансаңыз, ошончолук жакшы жыйынтыкка жетесиз. ОРТден жогорку балл алганга аракет кылыңыздар, акысыз окуш үчүн. Кыскача айтып кетейин, ошондук биринчи кесип тандайбыз. Ошол кесип жөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзөбүз убакыт кетирип. Ошо сиз тандаган кесиптердин ээстери менен сүйлөшүңүз. Азыркы ошол кесиптин актуалдуулугу канча, эмне кылайын деп изилдөө жүргүзүш керек билбесеңиз. Кесип тандагандан кийин ошол кесипти окуткан, жакшы деңгээлде окуткан университет тандайсыз. Университетти биринчи тандап алып, анан университеттин ичиндеги любой кесипти тандаган туура эмес. Үчүнчүдөн, канчалык эрте даярданып баштасаңыз, ошончолук жакшы. Көптөр сурайт, ооба, кесип тандадым, универ тандадым, бирок мага сиздин оюңуз маанилүү. Сиз менин ордумда болгондо кайсыл кесипти тандамаксыз, кайсыл жака бар деп сунуштамаксыз, же болбосо иниңизге, бир тууган сиңдиңизге, туугандарыңызга сиз совет берип жатканда, кеңеш берип жатканда кайсыл кесипти тандагыла деп айтып жатасыз деп сурагандар бар. Азыркы учурда мен бардык сураган адамдарга IT кесиптерин тандагыла деп айтам. Эмне үчүн IT кесипти тандагыла дейм? IT бул өтө чоң багыт. ITнин ичинде аябай көптөгөн кесиптер бар. Ар бир адам өзүнө туура келген кесипти тандай алат. Ар бир адам өзүнө туура келген кесипти таба алат. Талантына жараша, кызыгуусуна жараша, жашаган жерине жараша, пландарына жараша деп айтсам дагы жаңылышпайм. Ошого IT бул азыркы эң заманбап кесиптердин, заманбап багыттардын бири. Технологиянын өнүккөнүн өзүңүздөр деле байкап жатасыз. Ошентип биз сиздер менен видео аркылуу сүйлөшүп жатабыз. Бул дагы технологиянын жетишкендиги. 5 жыл мурун
Элестетип көрүңүз, мындай нерселер жок болчу. Жаңы кесиптер пайда болуп атат. Жылдан жылга жаңы кесиптер пайда болуп атат. Жылдан жылга технология өнүгүп атат. Технологиянын жардамы менен иштеген жумуштар өнүгүп атат. Ошол жакты карап көрүңүз. Айырмасы жок, кайсыл кесипти тандайсыз. Бирок тандаган кесибиңиз ушу айтинин ичинде болсо, мен ойлойм бул туура деп. Мен архитектурага кызыгам, чиймелерди чийгенге кызыгам дейт. Бул өтө сонун. Ошо архитектуранын IT жагындагысын тандаңыз. Азыркы технологияларды колдонуп чийилген чиймелерди чийсеңиз болот, имараттарды чийсеңиз болот. Медицина, мен медицинага кызыгам дейсиз, айткандар көп. Медицинанын дагы IT менен байланышкан жагын тандаңыз. Биотехнологияларды колдонуп иштелген, лабораторияларда иштей турган, генетика менен иштей турган кесиптерди тандаңыз. Дагы менден сурашат, мен журналистикага кызыгам дейт. Бул да аябай жакшы. Бирок журналистиканын дагы IT менен кесилишкен жерин тандаңыз. Ушундай кесиптер бар заманбап. Аналитиканы үйрөнүңүз. Журналисттер маалыматты колдонуп, ошол маалыматтан анализдерди чыгарган журналисттер бар. IT менен журналистиканы бириктирген. Ошондой эле экономика жана IT бизнес деп коет. IT-нин дагы экономика бизнесин тандасаңыз болот. Консультация берген компаниялар бар. Бизнес компаниялар, бирок IT жаатында консультация берген компаниялар бар. Жада калса биологияга кызыгат, химияга кызыгат. Бул жактан деле нанотехнологиялар колдонулган биологтор бар, физиктер бар. Ошондой кесипти тандаңыз. Илгерки эски кесиптердин актуалдуулугу өчүп баратат. Барып ал кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн. Бирок ошолордун ордуна жаңы кесиптер пайда болуп жатат. Жаңы багыттар пайда болуп жатат. Ар бир кесипти, ар бир тандоону мен азыркы убакта, балким 10 жылдан кийин да ушул сөздү айтышым мүмкүн. IT-ге байланыштырсаңыз жаңылбайсыз. Дагы кошумчалап кетким келген нерсе, айылдагы көп окуучулар менен сүйлөшүп көрдүм. Эмнегедир азыркы күнгө чейин лингвистиканы тандаган студенттер аябай көп экен. Китайский тил, арабский тил, английский тил, немецкий тил факультеттерин тандашат экен. Ар бир кесип ардактуу, мен ал кесиптерге эч кандай каршылыгым жок. Болгону бир нерсени айткым келет, азыр Google переводчиктер бар. Вообще тил билбеген адам дагы дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун жоголбойт. Өзүнүн тилинде сүйлөсө, ошол мамлекеттин тилинде телефон которуп берет. Экинчиден, сиз профессионалдуу переводчик болуп, канчалык жакшы карьера кура аласыз, ошол да өтө маанилүү. Ага караганда сиз мыкты программист болсоңуз, сизде шанс көбүрөөк жакшы ийгиликтерге жеткенге. Үчүнчүдөн, тилдерди азыр курстардан эле үйрөнүп алса болот. Курска барбай, үй шартында да үйрөнүп алса болот. Азыр интернет ушунчалык өнүктү, интернетте кайсы тилди киргизпеңиз, бардык тил боюнча акысыз сабактар бар, акысыз курстар бар, акысыз словарлар бар, акысыз видеолор бар. Кинолор жада калса субтитры менен көрүп деле азыркы адамдар ошол тилди үйрөнүп жатат. Тил үйрөнүш үчүн 4 жыл, 5 жыл убакыттын коротуунун кереги жок деп ойлойм. Чет тилдерди ар бир адам өзүнүн экинчи, үчүнчү тилинде билиши шарт деп ойлойм. Бул сизге көптөгөн чоң эшиктерди ачат. Айырмасы жок, сиз кайсыл кесипти тандайсыз, ошого кошуп өз алдынча англис тилин, Германияга баргыңыз келсе немис тилин, Европага чыккыңыз келсе ошол жактардагы мамлекеттердин тилин үйрөнүп алсаңыз, бул сизге чоң плюс болот. Ошого тил үйрөнүш үчүн атайын университетке барып 4 жыл убакытты коротпоңуз, ошол башка кесипти аркалап окуп жатып деле тил үйрөнүп алса болот. Бул видеону өзүбүздүн мисалыбыз менен бүтүргүм келет. Биз IT үй бүлөлөрүнө киребиз. Мен дагы бакыттагы IT багытында иштейбиз. Мен дагы бакыттагы биринчи кесиптерибиз башка багыттан. Бирок экөөбүз эки башка багыттан келип, ушу IT багытын тандап калдык. Көптөгөн себептер аркылуу. Мен ал жөнүндө жогоруда айттым. Эң жакшы таасирлеринин бири бул мына аралыктан иштөө. Мындай мүмкүнчүлүктөр көптөгөн кесиптерде жок. Аны үчүн обязательно сөзсүз түрдө офиске
барыш керек, больницага барыш керек врач болуп иштеш үчүн, универге барып сабак өтүш керек. IT кесиптерин ээстери гана толук 100% аралыктан иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Адан сырткары IT адистери, эгерде сиз бирөөгө иштегиңиз келбесе, менеджериңиздин болушун каалабасаңыз, ошондой адамдарга дагы эң сонун жумуш. Өзүңүз каалаган проектти жасап, ошол жасаган проектиңизге айлык аласыз. Сиз күнүгө бирөөгө отчет бербейсиз. Проектти бүтүрөсүз, жиберип коесуз. Кааласаңыз түндө иштейсиз, кааласаңыз күндүз иштейсиз, кааласаңыз 2 күн катарынан иштеп 5 күн эс аласыз. Өзүңүздүн расписанияңызды өзүңүз тандайсыз, өзүңүз жашаган өлкөнү өзүңүз тандайсыз. Мына азыркы учурда биз Бакыт Калифорнияда, мен Чикаго шаарында иштеп жатам, бирок жашаган жерибиз Гавайи аралдарында жашап жатабыз. Бунун баары ошо биз тандаган кесип аркылуу болуп жатат. Балдарыбыздын жанындабыз. Балдарыбыздын өстөрүн чоңойгон убакытын көрүп жатабыз. Экинчиден, бул кыз келиндерге өтө ыңгайлуу. Мына мен апа катары айтайын. Балдарым төрөлгөндө мен декретке чыгып, Кыргызстанда көбүнчөсү 2 жаш, 3 жашка чыкканга чейин эне үйдө кармалып калат. Балданы тарбиялаш керек, чоңойтуш керек. Мындай айтканда, карьера экинчи планга жылып калат. Бирок ушундай туура кесип тандоонун жардамы менен, ылайыктуу кесип тандоонун жардамы менен мен карьерамды дагы, үй бүлөмдү дагы чогуу алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жумушум да калып калган жок, балдарым дагы каралбай калган жок. Буга менин кесибим чоң жардам берди. Туугандарыбызга, бир туугандарыбыздын баарына айтып атабыз, IT-нин ичиндеги кесиптерди тандаңыздар деп. Бул өтө маанилүү. Эми эң чоң суроого жооп берип коеюн. IT-де кандай кесиптер бар? IT-нин актуалдуу кесиптери кайсыл деген суроолорду көптөр берет. Ошол жөнүндө аябай чоң макала жазылган, 30 кесип жөнүндө. Ошол кесиптин макаланын ссылкасын ушу видеонун ылдыйына тиркеп коем. Сөзсүз түрдө ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин ошол макаланы окуп чыгыңыздар. Бул өтө маанилүү. Суроо жаралса керек, мен Америкага баргым келбейт, мен Германияга баргым келет. Германияда иштеген адистер менен, Кореяда иштеген адистер менен мен интервьюларды кургам. Алар өздөрүнүн жолун нолдон баштап бүт айтып берген. Кыргызстанда кантип карьера баштаган, Кыргызстанда кайсыл окуу жайда окуган, ошол окуулар аркылуу, ошол программалар аркылуу кантип Германияда, Кореяда иштеп жатат, ошол жөнүндө бардыгын айтып берген. Ошол видеолорду дагы сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Эгерде ушул видеону аягына чейин көрсөңүз, анда сиз молодецсиз. Кесип тандоонун астында турупсуз. Дагы суроолор жаралат болуш керек. Суроолор жаралса, мен ойлойм, бул жакшы нерсе деп. Эгерде бир видеону көргөндө, бир сабакты окуганда суроо жаралбаса, анда сиз же видеону, же ошол сабакты түшүнбөгөн адам болосуз. Суроолорго жооп берген мага ар дайым жагат. Суроолоруңуз болсо, комментарийге жазыңыз. Кийинки видеолордо ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Дагы бир жолу айтып кетейин, бардык бүтүрүүчүлөргө ушул видеону жөнөтүңүздөр. Бардыгы туура кесип тандасын. Биргеликте гана, билим аркылуу гана биз Кыргызстаныбызды алдыга жылдыра алабыз. Жана Кыргызстанда бактылуу үй бүлөлөрдүн, бактылуу адамдардын санын көбөйтө алабыз.